Батукаевдин иши жандандырылды. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 17 апрелде Жогорку Кеңеште депутат Зарылбек Рысалиевдин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Нарын шаардык соту 2013 жылы 9 апрелде Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча ишти шашылыш карап чечим чыгарган. Ал Нарындан чыгып, Манас аба майданынын VIP залынан чыгып, Чеченстандын Грозный шаарына жеке менчик учак менен учуп кеткен. Былтыр Жогорку Кеңештин Республика Ата журт фракциясынын депутаты, жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Зарылбек Рысалиев Кримтөбөл Азиз Батукаевди Нарындагы абактан мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз бошотуу фактысына байланыштуу 2013 жылы 18 июлда козголуп, бирок кийин токтотулган кылмыш ишин кайра жандандырууну талап кылган. Сиздин өтүнүшүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши. Эмне болду ошо Батукаевдин иши? Батукаевдин иши жандандырылып, бүгүнкү күндө сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп, сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз күбө катары кылмыш иши боюнча. Дагы сураласыз. Жогорку Кеңеште түзүлгөн комиссия Батукаевдин эртелей эркиндикке чыгышына тиешеси бар делген акыйкатчы Турсунбек Акунду, вице-премьер-министр Шамил Атахановду, ички иштер министри Абдылда Суранчиевди, саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеваны, жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев баштаган бир нече жетекчини 10 күндүн ичинде кызматтан алууну өкмөткө тапшырган. Булардын ичинен вице-премьер-министр Шамил Атаханов гана өз каалоосу менен кызматтан бошотулган. 9 апрелде Нарын шаардык соту 16 жылга кесилген Азиз Батукаевди айыккы сооруга чалдыкты деген жүйө менен бошотуп жиберген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Ал эми Турсунбек Акун Азиз Батукаевди абактан эртелеп мөөнөтүнөн мурда бошотулушунун, аны аба майданга кызыл килемде узатканын айтып берген. 10 апрель күнү, 10 апрель мен ушу кабинетимде турсам, мага саат 11 чамасында Бусурманкул Беркитович Табалдиев ал кезде заводил оборона болуп турган, секретарь совбез. Ак үйдө иштеп аткан. Ошол өзү чалды. Чалып Турсунбек Акунович, мен Бусурманкул Табалдиевич болом, Беркитович болом. Сизден өтүнүч, чоң өтүнүч. Кече Батукаев бошотулду. 10 апрель болчу. 9-да бошотулган да. 10 апрель болчу, сизде кече бошотулду. Ошон үчүн сиз бир журналисттерге комментарий берип коесузбу? Кандай бошотулганы боюнча, кантип бошотулганы боюнча. Ушундай берип коесузбу? А биз эге бере турган болсок, коомчулук шекишип калып атат. Шекишип калып атат. Сиз берип койбойсузбу? Суранабыз деди. Как будто тиги бирөөлөр суранып аткан сыяктуучу жогору жактан. Айткан жок, эми суранабыз деди, суранабыз. Ушундай бир эме берди мага, мындай белги берди. Как будто жогору жакта адамдар да суранат. А хорошо дедим, мен интервью бергенмин. Хорошо байке дедим. Анан бир жарым саат өтпөй эле, бир 15-20 мүнөт эле кабинетиме журналисттер толуп кетти. Мен чакырбайм. Толуп кетишти. Ошол жердеги врачтар айтышыптыр. Ошо коюп аткан диагноз коюп аткан. Бул 1-2 күндө өлүп калат. Ушундай катуу диагноз деп айтышыптыр. Анан менин өкүлүм мага чалмак айтты, Рысбеков деген жигит. Бакыт. Анан мен ошону прессага айттым. Бул конвенциянын негизинде рас ошондой диагноз коюлса, анда бул 2-3 күндө эле бир нече күндөн өлүп калат деп айттым. Ал мен өзүмдүн конвенцияга баягы мен ант бергем да, бүткүл конвенцияны сактайбыз, декларацияны сактайм деп. Ошонун негизинде айттым. Аны узатуу процесси бүт Ирсалиевдин кишилери катышкан. Фуркат Хусейнов узаткан, жанагы МВД катышкан. Анан в основном ГСИ катышкан, МВД ГСИ катышкан. Именно узатып красный дорожка менен самолетко чейин алып барышкан. Узатып ишкен. Вот именно ГСИ катышкан толугу менен Ирсалиев катышкан.